Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Kim taqdırga iman keltirбесе, tuğandarım, al insan kapır dep atalat. Жақшы укула туғандар. Шашпай сүйлеп атам, себеби оор тема. Эмне үчүн адам баласы толук кандуу Алла Таалага разы боло албай жатат? Тагдырдын ачуусу да бар, тагдырдын таттуусу да бар. Адам баласы дүйнөгө келбестен мурун эле анын тагдыры чийилген болчу деп айтылат. Өзүбүздүн Матуриди акыйдабызда айтабыз, тагдыр бул акыйкат. Алла Таала кулга тандоо укугун эркин берген. Тагдыр жөнүндө көп ойлонгон инсан көп хатага түшөт. Бул дүйнөдө болбосо акиретте аласың. Наразычылык Кудай сактасын, капырдык менен жанаша болот. Демек мусулман жалкоо болбойт деген сөз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuday Taala'dan suranarыбыз бүгүнкү күнүбүздү бизге жалпы момун мусулмандарга берекелүү кылсын иншалла. Бүгүнкү кылган таат ибадаттарыбызды, зикирлерибизди, пайгамбарга жөнөткөн салаваттарыбызды, намаздарыбызды, дуаларыбызды, баталарыбызды иншалла Аллах субханаху ва таала кабыл кылган болсун. Амин я Раб. Урматтуу бир туугандар, бүгүн сиздер менен абалыбызга разычылык көргөзүү тууралуу болот иншалла сөзүбүз. Абалыбызга, акыбалыбызга разы болуу. Башынан адам баласы бир нерсени так билүүсү зарыл. Билет жана билгенде эле шексиз, күмөнсүз, ишенүүсү зарыл. Эмне экен бул? Бул тагдыр. Ар бир инсандын ага жазылган жеке тагдыры бар. Аллаху субханаху ва тааланын жазмышы бар. Алымдарыбыз айтат. Адам баласы дүйнөгө келбестен мурун эле анын тагдыры чийилген болчу деп айтылат. Ооба. Тагдыр бул эмне дегенде, тагдыр бул Алла Тааланын илими болуп эсептелет. Алла Тааланын илими болсо, эзелтеден бери бар. Эзелтеден бери бар деген сөз, Алланын затынын башталышы кандай мүмкүн болбосо, башталышы жок болсо, ошондой эле Кудай Тааланын сыпаттарын баары эзелтеден бери бар болуп эсептелет. Туугандар, бул биздин ишенимибиз. Бул өтө маанилүү. Мусулмандардын бир тобу ошол тагдыр маселесине келгенде бир топ эмнелерге, бөлүктөргө, топторго, жамааттарга, пикирлерге бөлүнүп кеткен. Бирок биз ахли суннат вал жамаат өзүбүздүн Матуриди акыйдабызда айтабыз, тагдыр бул акыйкат. Тагдыр бул акыйкат. Тагдыр бул мажбурлоо эмес деп айтабыз. Тагдырдын ичинде тандоо бар деп айтабыз. Алла Таала кулга тандоо укугун эркин берген. Бирок унутпайлы.
эмнени тандай турганын да Кудай Таала эзелтеден бери билип турган. Ошого жараша сенин тагдырыңды чийип койгон. Ооба, бул жерде чекит коебуз, ашыкча сөз сүйлөбөйбүз. Анткени тагдыр жөнүндө көп ойлонгон инсан көп хатага түшөт. Тагдыр жөнүндө тыңбай ой жүгүрткөн инсан акырында бара Кудай Таала сактасын, Алла Тааланын өзүнө нааразы болот. Кудай Таала сактасын, Алла Тааланын ирадасына, каалоосуна нааразы болот. Алла Тааланын каалоосуна нааразы болуу деген сөздүн мааниси мен Алланын каалоосун жактырбайм, эмнеге мындай каалады, каалабаш керек эле деген эмнеге чоң катага түшкөн болот. Ал жер эми Кудай Таала сактасын дейбиз туугандар. Ошон үчүн тагдыр маселесине келгенде алымдарыбыз бизден талап кылган нерсе бул. Эмне дейт? Иман келтир дейт. Тагдырга иман келтирүү 6-7 шарттан бирөөсү болуп эсептелет. Ким тагдырга иман келтирбесе, туугандарым, ал инсан капыр деп аталат. Ким болот экен? Капыр болот экен. Ал инсан динге ишенбеген болот экен. Ал инсан Кудайга ишенбеген болот экен. Кантип? Мен Аллага ишенем, бирок тагдырга ишенбейм. Ооба. Тагдырга ишенбегендигиң үчүн сен капыр болосуң. Себеби Алла Таала айтат, тагдыр менин илимим. Болду. Тагдырга кулдун ыймандан кийин экинчи болгон мамилеси эмне болуш керек дегенде ыраазы болуш керек деп келет. Тагдырга биздин биринчи милдетибиз иман келтирүү, экинчи милдетибиз, урматтуу бир туугандар, ыраазы болуу. Тагдырдын ачуусу да бар, тагдырдын таттуусу да бар. Ачуусу да, таттуусу да кимден? Мин Аллахи Таала деп келет. Аманту, иман шарттарында Алладан деп келет. Ошол Алладан келген, эмне келген болсо ага эмне кыласың? Ыраазычылык көрсөтөсүң дейт. Ыраазычылыктын душманы эмне? Эмне үчүн адам баласы толук кандуу Алла Таалага ыраазы боло албай жатат? Ыраазычылыктын душманы дүйнө жана дүнүйөгө убактылуу нерселерге болгон жүрөктөгү мухаббат болуп эсептелет. Сүйүү болуп эсептелет. Экинчи, жыргалчылыкты сүйүү болуп эсептелет. Туугандар, ашкере жыргалчылык дагы эмне болуп эсептелет экен? Ыраазычылыктын душманы болот. Ашкере кыйынчылык дагы ыраазычылыктын душманы болуп эсептелет. Ашкере кыйынчылыкты кайсы нерсени биз мисал катары берсек болот, жакшы укула туугандар. Шашпай сүйлөп атам, себеби оор тема. Оор тема болгондугу үчүн шашпай сөз тандап сүйлөп атам. Деп эмне дедик? Ыраазычылыктын душманы эмне болот? Ашкере жыргалчылык, ошол жыргалчылыкты сүйүү, экинчи ашкере кыйынчылык. Алда ыраазычылыктын душманы болот. Ашкере жыргалчылык түшүнүктүү. Адам баласы эмненин напсисинин кулу болуп калат. Алла Тааланын эмес. Эмненин кулу болуп калат? Напсисинин кулу болуп калат. Напсисинин каалоосунун болсо, туугандарым, чеги жок. Напсинин каалоосунун чеги эч качан болбойт.
Себеби Алла Таала инсанды ошондой жараткан. Ва нафси ва ма савваха. Biz insandı жараттык, анын напсисин жараттык. Фа алхамаха фужураха ва тaqwaha. Напсиге күнөөкөрлүктү дагын, таквалыкты дагын жүктөдүк дейт Алла субханаху ва таала. Сага бүгүн 1 сом беришет. Бүгүн ага разы болосуң, эртең буга разы болбойсуң, 2 сомду каалайсың, ошентип кете берет. 1 соток жерге ээ болосуң, жок дейсиң, 10 болсун. 10ду беришет, 100 болсун. 100 болсо, жок, андан көбүрөөк болсун. Айылды берсе, экинчи айылга көз саласың. Шаар берилсе, экинчи шаарга, область берилсе, экинчи, мамлекет берилсе, кошуна мамлекетке көз саласың. Себеби бул сенин напсиң. Напсинин эмнеси жок, чеги жок. Ошол үчүн дин келген да, туугандар. Дин ошол себептен келген. Пайгамбарлар ошол себептен келген. Баягы чеги билбеген напсиге чекти көрсөтүү үчүн пайгамбарлар келген. Ооба. Бир аз терең ойлосоңор бул нерсени түшүнөсүңөр. Ошон үчүн пайгамбарларды ээрчибегендер эмне болушкан, кыйраган мурунку коомдордун баары өткөн жумада мисал бердик. Пайгамбарлар деди: "Эй, напсиңерди тыйгыла, моундай жашагыла" деп чакырганда жок. Биз напсибизди каалаган толук кылабыз дейт. Бирок бир нерсени унутуп калышты. Напсисине каалоосун бере турган дагы напси эмес да, Аллаху субханаху ва таала. Bir çekке gelesин, Кудай Таала ошол жерде сенин жазаңды толукканды берет. Бул дүйнөдө болбосо, акиретте аласың. Бул дүйнөдө болбосо, акиретте аласың. Экинчи болгон душманыбыз ашкере кыйынчылык. Ашкере кыйынчылык адам баласын Кудай сактасын нааразычылыкка алып барат. Naarazıçılık Kuday saktasın, kapırdık menen janaşa bolot. Oşol üçün Hazreti Peygamberimiz kebir dualarında Allahümme inni a'udhu bike minel fakri degen duanı kılat. Ya Rabbi, aşkere olgon kedeylikten sağa senden pana tileyim, jardayım sorayım dep Peygamberimiz dua kılçu. Aşkere kedeylik bul fakru zarura dep atalat. Peygamberimiz ümmetinden bilesiңерби? Bir ele insanga bul abalga түшүүгө уруксат берген дагы калгандырга тыюу салган. Hazreti Omarга тыюу салган, Hazreti Osmanга тыюу салган, Hazreti Aliге тыюу салган, Абдурахман бин Ауфга тыюу салган. Баарына тыюу салган. Bir ele insanga сага болот деп айткан болчу. Ким ал? Ал ким билесиңерби? Hazreti Peygamber ошол жөнүндө сөз сүйлөгөн. 7 кабат асман менен жер жүзүндөгү кимдер бар болсо, ошолордун иманы таразанын bir көзүнө коюлуп туруп, ошол инсандын иманы таразанын экинчи көзүнө коюлса, ор басат деген bir инсан. Абу Бакыр Сыддык радыйаллаху таала анху. Иманы ошондой бекем болгон bir инсан. Ошого айткан: "Ey Абу Бакыр, sen mal mülkündü bir pasta Allah yolunda barın saptasan dağın, berisen dağın senin imanına kıpınday zalaka tibeyt. Berever Abu Bakır degen. Omar kelip ya Resulallah mal mülkümdün barın berin degende sağa bolboyt dedi. Jarımın ber, jarımın uyga kaltır dedi. Emnege? Fakru zarura sevi. Kuday saktasın, narazıçılıkka düşüp kalasın. Narazıçılıktan ulam kapırdıkka öte jakın bolgon bir emne var, ayam var. Bir kadam basasın, kapırdıkka düşüp kalasın degen söz. Fakru zarura degen oşal. Demek adam balası bul жерден emneni түшүнөбүz? Napsisinin kulu da bolboş gerek. Fakru zaruraga, aşkere, kıyınçılıkka, gedellikке düşüp kalu üçün jalkooluktun tuu çokusun jaşabaş gerek. Demek Müslüman jalko bolboyt degen söz. Jalko bolsoň bayağı abalga düşüp kalasın degen söz. Түшүнүктүүбү? Hareket kılasın, fakru zarurdan çıkış gereksin.
Ашкере болгон кедейликтен чыгуу сенин милдетиң, Кудай Таала сага буйрук берген. Себеби бул нерсе сенин иманыңа эмне алып келет туугандарым? Залакасын тийгизет. Көрдүңөрбү? Биздин жашообуздун материалдык болгон абалыбыз иманыбызга дагы таасири бар экен. Таасири бар экен. Ооба. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, алымдардын сөзү. İnsandardın imanı ar kандай болот. Bir iman бар, iman деп аталат, бирок кыяматта да Алланын даргөйүндө тозоктон куткарбайт ал иманы дейт. Адам баласынын bir иманы бар, бараалына жеткен, ошончолук бараалына жеткен bir иман болот. Кудай Таала анын үстүндө кандай гана балелерди, кыйынчылыктарды түшүрбөсө, кыбындай Кудай Таалага нааразы болбойт дейт. Кандай сонун бир сөз. Bir күнү Абу Бакыр Сиддик радияллаху таала анху Азирети пайгамбарыбыздын жанына келген экен туугандар. Үстүндө кездеме чүпрөк, кездеме бар дейт. Кийим эмес, кездеме. Аны кийим кылып алгандагын эмне дейт? Эки четин дейт. Дарактагы чыбыктардын мындай киргизип, экөөнү бириктирип туруп үстүнө кийип алган дейт. Азирети пайгамбардын жанына келген экен, зияратка келген экен. Абу Бакыр Сиддик ошондой болгон. Пайгамбарды көрбөсө болбойт эле. Ошол маалда Жабраил келет. Жабраил келип туруп сурайт: "Я Расулаллах, Абу Бакырдын абалыга эмне болду?" дейт. Бул абал кандай абал деп сураганда, Азирети пайгамбарыбыз айтат: "Бул белгилүү бир согуштан кийин болгон. Баягы согуштан мурун дейт, Абу Бакыр мага келип мал мүлкүм барын, я Расулаллах, мен Алла жолуна сен үчүн барын сарптадым, эч нерсе калтырбадым" деди дагы. Ошондон кийинки абалы бул дейт. Ашкере кедейликке түшүп калган, жей турган нерсеси жок. Абу Бакыр кие турган кийими жок. Жабраил айтат: "Я Расулаллах, Абу Бакырдан сурачы. Алла Таала сурап атат деп сурачы" дейт. "Эй Абу Бакыр, сенин" дейт, "ошондой факру зарура" деп келет. Факру зарура, ашкере болгон кедейликтен улам азыркы абалыңан сен менден нааразы эмессиңби деп сурап атат дейт Алла Таала. Ошону пайгамбарыбыз Абу Бакыр Сиддикке айтат: "Эй Абу Бакыр, азыр Жабраил келди, менден сурап жатат, сага суроо берүүм керек экен. Алла Таалага сага салам айтып атат. Алла сенден сурап атат: эй кулум Абу Бакыр, сенин" дейт, "азыр ашкере кедейликтен улам, ошондой абалың" дейт. "Абалдан улам сен менден нааразы эмессиңби" деп сурап атат деп айтат дейт. Абу Бакыр бул сөздөрдү укканда деми кысылып, тили бурулбай, сүйлөй албай, көз жаш төгүп, бир аздан кийин айтат: "Я Расулаллах" дейт, "мен" дейт, "Раббимденби нааразы боломбу Раббимден" деп айтты дейт. "Мен Алла Тааладан кантип нааразы боло алам" дейт. "Эгерде бул абал Алла Таала тарабынан мага келген болсо" деп айтылат. "Мен Алладан разымын" деп айтат дейт Абу Бакыр Сиддик. Кур'анда бир аят бар. Ал аяттан мурун билесиздерби, дүйнөгө тандык түрдүү ниматтар адам баласына ыролонгон.
Ал жетпегенсип акиретте дагы бериле турган ар кандай ниматтар айтылгандан кийин аят келет, ошол аятта айтылат. Булардын баары эчтеке эмес. Булардан эң чоң болгон кулга бериле турган нимат дейт, разы болуусу болуп эсептелет дейт. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бир аятта айтат: Я айятухан нафсул мутмаинна. Ey Kuday Taala'ga, özünün Rabbisine berilip, napsisin kulu olboy, Allah'ın kulu olgan, napsisinin martaba darajalarından, türlörünün ötüp, ar birönü birden tarbiyalap, mutmainna olgan, toluk kandu baralına jetken, beypildikke jetken bir napsige ev olgan bir kulum deydi. Beypildikke mutmain bolgan bir kanday napsi degende alımlarımız aytat, aldına çoğun bir altın koysoň da, taş koysoň da, ekönü koysoň jürөгүндө, kıpında emne olboyt, özgörü olboyt, ekönü teң karay turgan napsi dep aytılат deydi. Subhanallah. Subhanallah degenden başkana ayta albaysın bul jerde. Allahu Akbar degenden başkana ayta albaysın. Oşondoy napsiге Kuday Taalam kayırlı aytat eken ayatta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ey baralına jetken napsi. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyya. Senin ubaktın keldi. Azraildi sağa jönötüm. Kaytkının Rabbine radiyeten tolukkandu Rabbinden razı olup bilginin senin Rabbin da senden razı dep aytat deydi. İki taraptı razıçılık. Sen Rabbinden razı olasın, Rabbin senden razı olat. Abbakır Sıddık menen paygambar arkılı olgan Allah Taala'nın mayegi siyaktı. Men Rabbimden narazı bolom bu. Men kantip Rabbimden narazı bolom dep aytat deydi. Bir okuya var. Bir padişaha biröler gelip koğun alıp gelişet. Padişanın bir kızmatçısı bolat. Öttü amanatçıl, öttü kamkor berilgen bir kızmatçısı, anan koğun gelgende damdı tatlı bir koğun dep çakırat bayağı kızmatçısın. Çakırıp kızmatçısın, anan bir tilim kesip durup keskendegin kızmatçıga beret. Süygöndük üçün, je sen je koy dep berip koyot deydi. Tigi alıp, hamşanıp, bal jegende je tim ele, bayağı karavatkandardan şilekeye alıp geldi. Özleri alıp gelgen boldu ku bayağı menen koğundu, şilekeye agat. Padişanın özü şilekeye agat jep atkan jerde. Anam bir tilim kalgandan keyin koy emi, bul tilin men jeyin dagın bayağı damdı olgon koğun dam men de köröйүн deydi padişa. Jegende u bolat eken bul. Uşunçoluk açuu deydi, tili kuyukalanıp ketet. Gekirtegi deydi, dem albay kalat deydi bul insan. Anan, ey menin bereke, can menin kızmatçım deydi. Sen oşonu deydi, maga aytpay, açuu eken debey, maga narazı olboy, balday jeding deydi. Je sen özüңdүн napsiңe duşmansың mı? Emnege mınday kıldың degende, oşol jerde tigi aytat eken, padişam deydi. Senin kolunda gelgen u men üçün bal bolot deydi. Antkeni menin bul denem deydi, sen bergen nerseleri menen gana jaşayt deydi. Senden başkası maga bul nerseni berbeyt. Sen maga mından murun kanday jakşı nerselerdi bergensin. Men oşolordun baарды unutup durup, azır bergen bir tilim açuu olgon koğunga narazı bolom mu deydi padişasına. Oşol sözdü ukkandan keyin bir alım oşonu aytat. Gördüңүздөр deydi. Kul deydi. Allah'a olgan razıçılığı bayağı kızmatçısının özünün emnesine, padişasına olgan razıçılığı siyaktı boluş gerek. Bir köz çaptırsın jaşoosuna. Bul dünyöge kelүүsүнөн başlap durup, kançalagan nimatlarga ee oldu, jakşılıklarga ee oldu. Bарын koy, eştekeni aytpayla koy, bir gana köz nimatını ala turgan bolsoň. Bul köz. Allah sağa bergen köz nimatını deydi. Adam balası ömür boyu ibadat kılsa, anı satıp ala albayt, akısın beri albayt dep aytılat. Nimatların en ulusu emne tuğanlar.
Barынан мурун ниматтардын эң улуусу эмне? Барынан мурун ниматтардын эң улуусу иман болуп эсептелет. Бир жолу бир алым майып болгон бир инсандын алдына өтүп баратканда, тиги инсан колу жок, буту жок, бирок сөз сүйлөп атат. Я Рабби, сен мага көптөгөн ниматтарыңды мен жоготкон бутум аркылуу берген экенсиң. Сага шүгүрлөр болсун. Я Рабби, мен жоготкон бутум аркылуу көптөгөн мага жакшылыктар ыргологонсуң. Ага шүгүрлөр болсун. Жоготкон колу жана жоготкон буту үчүн эмне кылып атат? Шүгүр кылып атат, ыраазы болуп атат. Биз болсо бар болгон колго, бар болгон бутка нааразы болобуз. Кудай Таала бизди кечирген болсун. Аллах субхана таала туура жолго салган болсун. Разы болгон кулдардан бололу. Алланын да разылыгына жеткен кулдардан бололу. Иншаллаху рахман. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.